Өткөн аптанын соңында курулуш материалдарын саткан Стройпарк соода борбору кардарлары көптөн күткөн байгелүү лотереялык оюн өткөрдү. Байгеге темир тулпар, умрага жолдомо жана үй тиричилигине керектүү буюмдар коюлган. Байгелерге бай болгон оюн туурасында Келечек фирмасынын генералдык директору Келдибек Туманов буларга токтолду. Чоң приздерди коюп, адамдардын ушул призден призге чейин bir жақшы үміттөрдө болсын, мына машина утайлы, башка утайлы, телевизор утайлы деген бір ниеттери тазалансын деген ниетте шу чараны уюштурдук. Мен ойлойм, бул нерсе кандайдыр bir өзүнүн bir жақшы жактарын берип, адамдарды ошо тазаланга жардам берет. Билетин колуна кармаган бир нече миң адам Стройпарктын алдына жыйналды. Алардын басымдуусу кур кол кеткен жок. Тагыраагы билет ээлери ар кандай баалуу билектерди утуп жатышты. Аларды өнөр ээлери шаң күлкүгө бөлөсө, атайын топ билеттердин аныктыгын текшерип турду. 5000 сомдук сертификат. Бул сертификатта эчеке мына жерде буюмдар бар. Ошого ылайык ордуна буюм алып кетсеңиздер дагы болот. Ошентип элдер көптөн күткөн баш байгелерге кезек жетти. Алардын бири умрага жолдомо өзгөндүк жигитке буйруду. Мен бул товарларда ниет кылган элем умраны жана досторума көргөн адамга Кудай кааласа март айында умрага барам деп катчы чын дилден ниет кылып жүргөн элем. Ушу уюштуруп аткан Туманов акабыздарга ишине ийгилик, барыңыздар, утуңуздар, жакшылыкты каалайм. Ал эми 2013-жылы чыгарылган темир тулпар Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде сабак берген мугалимге туш болду. Ал Стройпарктан курулуш материалдарын сатып алып, 2 ай мурда 4 билетке ээ болгон экен. Биз мына 2 ай мурун ушул Стройпаркка келип, соода кылдык эле. Анан ошол жерде эле ушу үмүт кылдык эле өзүбүз. Эч качан уткан эмеспиз, ушу бизге машина бизге насип кылса экен деп ойлодук эле. Кудайыма шүгүр, мына азырда өзүмө ишенбей турам. Чындап эле уттукпу же түшүүбүзбү өңүбүзбү деп. Ушу Келдибек агайга рахмат. Ушундай уюштуруп, бизге окшогон адамдардын баардыгына ушундай насип кылсын. Ушундайлар дагы көбүрөөк уюштура берсин. Рахмат. Уюштуруучулар бул жолку оюнга 10 миңдей билет ээси катышканын билдиришти. Алардын арасынан ойнолбой калган билеттер кийинки лотереялык оюнда кайрадан ойнотулмакчы. Тагыраагы ушул жылдын май айында Honda Fit үлгүсүндөгү унаа жана баалуу билеттер ойнотулат. Ошондой эле Toyota үлгүсүндөгү дагы бир темир тулпар күз мезгилинде Стройпарктын кардарларына ойнотулмакчы. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.